Прокуратурадагы жаңылануу боюнча мен азыр жооп бердим, сизге да кыскача айтып кетейин. Сөзсүз түрдө бир эле прокуратура эмес, ар бир укук коргоо органы же башка мамлекеттик кызматтар сөзсүз жаңылануу болуп туруш керек да. Өзүн өзү тазалоо биринчи болуш керек. Бул эң биринчи кезекте прокуратурада. Анткени биз түзөмөлүү орган, биз ичара тазалап, адистешкен, тажрыйбалуу жаштарды тажрыйба топтоткон таза колдуу прокурорлорду биз толук кадр саясатын алып келип, ошол кадрлар менен толуктабасак, бүгүнкү күндө биз айтылган талаптар, мыйзам талаптары эч качан ишке ашпайт. Бул боюнча башында айттым, сөзсүз жаңылануу болуш керек. Мына азыр билесиздер, прокуратуранын башкарып аткан жетекчилигинде дагы 100% өзгөрдү десем болот. Анткени алардын өздүк делосун карап, бизде ички коопсуздук кызматы бар, алардын жүрүш турушуна чейин, үй бүлөлүк акыбалына чейин изилдеп, туура келип ушул иштей алат дегендерди өздөрүн чакырып туруп кызматка коюп атабыз, талапты коюп атабыз. Бул эми биздин ички жумуш, Кудай буюрса мында улантабыз, бул чек эмес.